Балдар, толкунданбайлы койгула, макулбу? Чыгып аткарасыңар. Силерге ишенебиз. Чыгып аткарасыңар болду. Биринчи болу, экинчи болу дегендер өтө деле маанилүү эмес. Биз эмне кылабыз? Даярданганыбызды чыгып сахнада жакшылап ойноп беребиз. Макулбу? Сүйлөштүкпү? Эмнени эле шкалап карап атасың? Биздикилерди карап атам, Айшагүл, орундарында жок го. Балким көрбөй калдым. Бардык жерди карадым, Айшагүл. Же дагы бир нерсе кылыштыбы? Каччы мен да көрөйүн. Буйрасы сарсана болуп атасыңбы? Ооба, кичине эле. Сенин бул ролду жакшы аткарарыңа мен ишенем. Чын айтам, сарсана болбой эле кой. Рахмат, чоң рахмат. Анын ичине күйбегениң эле калды эле, аны дагы кылдың. Акырын болчу. Угуп калат азыр. Отургучтар баары керек экен. Муналарды сүртүш керек болчу. Агай, акырын отуралы, суранчы. Эмесе сүйүктүү конокторубуз, мектептер аралык спектакльдер жарышы башка жарышуучулар менен мелдешин улантууда. Бираздан кийин Өндөр Толга лицейинин окуучулары. Ай, балдар, биздин кезек келди. Кан эмесе, толкунданбай аткаргыла, макулбу? Толкунданбагыла. Не силерге эмне? Достор, алар сахнанын аркасында даярданышсын. Биз жылдыз талапкерин окшоп, ажаткананын бурчунда даярданалы. Бул эмне я? Ооба, туура айтып жатасың, Марио. Биз үчүн өзгөчө кербен алып келиш керек эле да, туурабы? Буйруса ал күндөрдө келет, Марио. Азыр биз биринчи өзүбүздү көргөзөлү. Достор, элестетсеңер, өзгөчө кербен. Кол тамга сурап келгендерди, сулуу кыздар. Уф, arriba! Балдар, өзүңөргө келгиле. Ансызда манайым жок. Силердин айыңардан түшкөн абалды карагылачы. Эмне болду, досум? Эмне карап жатасың? Чык эшке. Кудай атуу. Маймыл көрүп жаткансың. Балдар, үндөрдү угуп атасыңарбы? Достор, ичкерде кол чабуулар укмуш. Бойраздар чыгып атышат. Келе, биз дагы бир жол даярданалы. Эмне деп атасыңар, балдар? Жакшылап ойлондуңарбы? Эми билбейм. Эми азыр ал жакка кирсек, биринчиден эл таң калат. Анан мүдүр да аябай жинденет. Чын эле билбейм, достор. Анан дагы сахнада уят болбойлу. Чын эле уят болбойлу. Эмне болду? Коркуп кеттиңби? Коркок Марио. Корк. Анын кандай тиешеси бар, досум? Эми мен үндөрүн уккан сайын мындай толкунданып атат окшойм. Титрей баштадым. Жок, тынчтан. Корко турган эч нерсе жок. Кара, ансыз да Кенен агай бизди колдоп жатат. Баары даяр. Сейфи, сахнада сен бизге керек болосуң. Маанайың такыр чүрбө. Достор, сынактан кулап калганымды Бахадыр деген кичине канзада жинди билип калбадыбы? Мен ошон үчүн кабатырланып жатам. Дагы эле эч кимге айтпаганына караганда, бул жиндинин бир планы бар болсо керек. Укса Камаз. Айтсын. Эмне болот эле? Кудай атоо. Көңүл бурба. Анан айрыкчалы өзүнө карасын. Канча жылдан бери мүдүрдүн баласы болгонун жашырып жүрүптүр. Ансыз да ал ханзада эмес. Эмне? Тыңчы. Тыңчы. Достор, билбейм, башым айланып калды. Достор, эң туурасы мен сахнага чыкпай эле коеюнчу, силердин оюнуңарды бузбай эле коеюнчу. Ал эмне дегениң, Камаз? Биз бул оюнга чогуу даярдандык. Жакшылыкта, жамандыкта баарыбыз биргебиз, муну унутпа. Туура, досум. Каны эмесе өзгө кел. Ал жакка чыгабыз дагы. Анан өзүбүздү көргөзөбүз. Себеби бул өзүбүздү көргөзүш үчүн бүгүн аябай чоң мүмкүнчүлүк. Каны эмесе. О, Кеттик. Кана. Сахна бизди күтүп атат. Кет. Бол. Жүр, Сейфи, кет. Жүр, барып чогуу кет. Жүрү болсак, ал нерсеге эч ким ишенбейт. Баскыла. Жүрү. Эмне кылып атасың? Баскыла. Жүр. Бол, дос, бол, кеттик. Бол. Көчөбүздүн гүлү, көзүмдүн нуру, жүрөгүмдүн гүлү. Кайда бара жатасың? Суранам, мени жайыма коюңузчу, мырза. Мен сиз ойлогон айымдардан эмесмин. Тынч койбосо эмне болот менин тотугушум? Бул айымга тийишпе, жигит. Сен өзү кимсиң деги? Мен Эшрефмин. Селимелик Эшреф. Кадыкөй. Кадыкөй деген жерденмин. Кадыкөй деген жерден.
Асманда учкан чардак, жерде чуркаган фазан, суудан качкан сазандын баары менин атымды жакшы билишет. Бул бизди коркутпайт, Кадыкөйдүк. Коркутпаса коркутуп коебуз. Ал кандай болот экен? Мындай. Та! Эч нерсе болгон жокпу? Чоң рахмат, Эшреф мырза. Сиздин жардамыңыз менен мен жакшы элемин. Мени чоң жамандыктан куткардыңыз. Мени чоң баледен куткардыңыз. Менин атым Бакыр Эли Камил болсо, мен бул муштунун өчүн алганды да билем. Теги Кадыкөйлүк урушка даяр болсун. Ашырып жибердиңиз, Фитнант айым. Мен болгону ар бир эркек кылууга тийиш болгон милдет. Кандай дейсиз? Ооба, мага да ошондой сезилип атат. Көп катуу айткым келбейт. Бирок аябай жаят. Берки топто аябай таланттуу балдар бар. Койраздарды оңой эле жеңип кетишет. Биз жеңсек жакшы болот эле. Мейли эми, насип эмес экен. Токтой тур. Жаны чыкпагандан үмүт үзүлбөйт. Сен дагы бир нерсени билет окшойсуң, Күтө тур, көрөсүң. Балдар, акыркы мүнөттөр калды. Койраздарды көптөйүн деп калды. Иттей толкунанып турган мезгил. Чындап эле мезгил келди, достор. Эң бийик чокку. Жада калса ал чоккудан кулайын деп атам. Эмне деп атасың? Эй, мен сахнадан коркот экенмин. Мен унуткула. Эмне? Эмнеси жок, достор. Мен ал жака чыга албайм. Досум, акыркы учурда баш тартуу жигитке жатпайт, билесиңби? Сен чөмүштүн даамын жактырып калдың окшойт, Мен ук Марио. Эмне деп сүйлөп жатканыңды өзүң түшүнүп жатасыңбы? Ой, менде сахнанын нуру бар. Ой, менде жылдыз таланты бар деп айтып атпадың беле? Жагың тынбай. Азыр эмне болду? Эмне кылайын, достор? Ансыз да мен болбосом иш болот. Менин ролум маанилүү. Жок, мен силерди кол чаап колдоп турам. Мен досторум. Сүйлө. Мени кара, Марио. Досум, сен бул оюнда башкы каармансың. Сенин атың Фитнат, уктуңбу? Бул спектакль сенин жардамың менен болуп атат. Бизди жинди кылба. Өндөр Толга мектебине тартуулаган сонун оюн үчүн ыраазычылык билдиребиз. Мына Берсеңиз? Ооба. Бир өзгөрүү болду. Өндөр Толга мектебинин атынан дагы бир топ катышат. Биринчиден алар үчүн кол чаап коюшуңуздар суранам. Чоң рахмат. Мынакей. Эже, булар эмне кылып жатышат? Бул жөнүндө сиз билдиңиз беле? Жок агай, мен дагы азыр эле көрдүм. Эч нерсени түшүнбөй атам. Бул эң башта кайдан чыкканын мен билем. Буга уруксат бере албаймын. Мүтүр мырза, суранчы, отуруңуз, суранчы. Кенан мырза, суранам, мени токтотпоңуз. Мындай жорга көз жумуп олтура албаймын. Агай, балдардын шагын сындырбаңыз. Тим коюңуз. Көргүзүшсүн. Суранам, аябай жакшы болот. Баары мурда эле даярдап түзүп койгонсуз да, ошондойбу Кенан мырза? Баарын билет элеңизде. Мен сизге бул балдардын каалап жаткандарын спектакльди көргөзүш керек деп айткам. Бирок мен сизге бул ойлор ишке ашпайт деп айткам. Ага, эжелер бар. Башы ишибиз керек. Агай, суранчы, эрежелерди тим коелу. Мага ишениңиз, жакшы аткарыш. Суранчы. Сураныч, мени ээрчибеңиз. Барыңыз, кетиңиз. Кетпесем эмне болот экен менин тотугушум? Кетесиңге дей. Сен ким болосуң, батырым? Эшреф. Ооба. Мен Кадыкөй деген жерден Селимелик Эшрефмин. Асмандан учкан чардак, жерде чуркаган фазан, суудан качкан сазандын баары менин атымды билишет. Батырым, бизди бул айткандарың кызыктырбайт. Кызыктырбаса кызыктырып коюшту билебиз, Батыр. Аны кантип кылат экенсиң? Мына мындай. Siz жакшы элеспи, Фитнат айым? Жакшы, Кудайга шүгүр. Мени аябай чоң жамандыктан куткардыңыз. Менин атым Бахриялык Камил болсо, мен бул муштумдун өчүн алам. Караңыз, дагы эле сүйлөп атат. Сен даяр бол, Кадыкөйлүк Эшреф.
Ашыра мактадыңыз, сулуу айым. Мен болгон ар бир эркек кылууга тийиш болгон милдетимди аткардым. Колуңузду бериңиз. Агай, мага уруксат бериңиз. Şerbet. Bu sırrı hiç kim bilmesin. Soranam sizden. Şerbet usta. Bilip kalırsın. Gürkan için андай кылбаңыз. Абалыңызды менен атыңызга айтып Түшүнбөйт. Түшүнүшү мүмкүн эмес. түшүнүшпөсө ошондо башка айла табабыз. Керек болсо бир бүтүн болуп баарына каршы чыгабыз. Ошентип аласызбы, Şerbet usta? Албетте ошентебиз, Фитнет айым. Ошондойбу, чоң эже? Ha, kichine ayım. Kavatır bolbanız. Albatta kılavuz. Anan güç birindikte olur. Dürdana эже. Dürdana эже. Ay. Kılalabız albette. Ne kılıp atasың, жинди? Эжесиң, эже. Сен эжесиң. Dürdana эжесиң. Dürdanесиң. Düşündüm. Kılalabız albette. Баягы кылыктарын кайра көрсөтүштү. Булар эмне кылып атышат, досум, түшүнбөй атам. Өз билгендерин кылышат. Качан болсо ушундай. Буга уруксат бербеш керек эле. Бул балдарга бир канча такта жетпейт. Бирок мен эмне кылышымды аябай жакшы билем. Калыптыр, Dürdana эже. Жарашып калыптыр. Кубанычтан Булардын кебетелерин кара. Аябай күлкүлүү көрүнөт экен. Бетте. Ишине албай турам. Ошончо кайгырганы текке кеткен жок. Бирок чоң Туурабы, чоң эже? Бирок аябай кызык болуптур. Көрүүчүлөргө жакты. Булар болсо баары. Булар 10 жылдан бери сахнада жүрүшкөндөй. Булар биринчи орунду алышат. Желмо. Ne olur kızım, söyleyeysin Досум, мен булардын сөздөрүмдү унутуп койдум. Башымдын ичи бош тактай сыяктуу. Кандай жагымдуусуң. Аябай жагымдуусуң. Эмне көрүп атасың, Şerbet usta? Муну кайдан ойлоп таптыңыз? Эмне көрүп атасың? Жок, андай эмес, суфлер болгон жокмун. Жок, андай эмес. Суфлер болгон жокмун. Суфлер жок, жинди. Эй, суфлер жок, жинди. Эми чында өлдүк. Эми чында өлдүк, эй кыз. Анда сен, Şerbet usta, sen барып бизге суфле жасап кел. Биз болсо Фитнат менен алыс жактарга жол Мен тартып суфле жасап келейин. Барчы. Sürprizge толгон жарыштын соңуна жетип калдык, сүйүктүү конокторубуз. Эми кезек жеңип алган топту жарыялаганга да жетип калды. Жеңе албасак, мүдүрдүн колунан бизди эч ким куткара албайт, билесиңер да, Бизди эзип ширебизди сыгып алат го. Колунда эле калабыз. Жеңип алган топ мектеби. Достор, биз эми өлдүк эй. Сахна толкундосу дей берип өзүңдү өлтүрдүң. Сахна толкундосу дейсиңби? Сахнада сөздөрүн унутуп койгон мен билем. Мен жагымдуу болдум, билип кой. Кудайга
то жагымдууймуш. Токтой тургулачы. Бул жерде бир нерсе болуп атат. Көп күйөрмандардын көңүлүн алган үчүн Өндөр Толга мектебинин 2 тобуна дагы атайын сыйлыктар берилсин. Бул атайын сыйлык Калыстар тобундагы демөөрчү фирма өкүлүнүн чечими менен болмокчу. Мектепке компьютер лабораториясы, утуп алган окуучуларга өздүк компьютерлер берилет. Құттықтаймын балдар. Құттықтаймын. Бирок баары бир силерге ачууланып жатканымды унутпагыла. Мени кайра укпай койдуңар. Бул мектепте силер болсоңор дагы эптеп башкарып жатам. Эми мындан кийин абалыңар эмне болот? Көрөбүз. Агай, биз сизден уруксат алганга аракеттендик, бирок Акырында кайра эле билгениңерди кылдыңар. Балдар өздөрүн көргүзөлү деп жатышат мүдүр мырза. Эми сабактан тышкары болгон иш-чараларды дагы ийгиликтүү боло ала тургандыктарын көргүзөйүн дешти. Алардын жардамы менен мектепте компьютер лабораториябыз да бар болуп калат, туурабы? Туура. Бирок Кена мырза, сабактардагы ийгиликтери али далилденген ийгиликтер эмес. Мен ишенем, ал да болот агай. Менимче анчалык ишенип сүйлөбөңүз Кенен агай. Эмне үчүн Бахадыр? Айтор баары көрүнгөндө ийгиликтүү болбой калышы мүмкүн. Түшүнбөдүм. Сабактарында ийгиликтүү болгон, сахнада адамдар күлдүрүп боорун эзген Сейфи досубуз чыныгы калпычынын өзү болот. Эмне деген келип турат Бахадыр? Ойлонуп сүйлө. Биринчиден сынактан өтө албаса дагы өткөндөй болуп жүргөн адамга эмне деш керек агай? Экинчиден Сейфи, кандай жагып жатабы? Айтып бербейсиң мугалимдерге сынактан кулап математикадан 0 алганыңды. Сейфи? Бул чынбы Сейфи? Домпогум менин болтуйган бетиңден ий. Ай, тармалым. Бул күчүктө эмне кылабыз эми? Билбейм, Руфат. Полицияга айтсак алып кетип калышат. Апасын карасаң, ансыз да жоголуп кетти, таштап кетип калып. Мен бул тентек наристеге аябай көнүп алдым. Карасаң, бакырайган, бажырайган көздөрү, жумшак колдору бар. Руфат, бул эмне? Тармалым, эмне болду? Жаккан жокпу? Жок, жаным, аябай таң калдым. Сенин бул сүйүнчүң мени таң калдырды. Кой жаным, тармалым. Мейли, сен аны муну кой да тиги алдайдын сүтү гана эмне кылдың? Унутуп коюптурмун. Ай, Руфат, ай. Качан сен адам болосуң, мен муну көрөмбү? Алдайды эмес чагылбаган жаңгакты да сага ишенип таштаган болбойт. Ой, менин алтыным, ал бул эмне? Карачы. Бул эмне кызым? Эмнеге келдиң? Учкан куштай эле жок болдуң го. Болбойт, көңүл бурба. Эч нерсеге жарабаган, мен жинди макулмун. Эмнеге кабатыр болуп жатасың? Сейфи, эч качан антип айтпа. Мен сага сөз тийгизбейм биринчиден. Сөз тийгизе турган өзүң болсо дагы айттырбайм. Эмнеге мага айткан жоксуң? Эмне керек эле? Уялдым Айшегүл, уялдым. Өтө турганым аябай ишенип жаткан. Айланамда бар университет кыялдарына ушунчалык жакын болгондо мен өтпөй калган ким билет, дагы эмне дешет. Сен эми окуу жайга өтөсүң. Жаңы досторуң пайда болот, жаңы чөйрөң болот. Балким жаңы бирөөнү таап аласың, акылдуураак, билимдүүрөөк.
келбеттүүрү семиз эмес. Сейфи, андай болбойт. Сен эмнеге антип айтып атасың? Эч качан мындай дебе. Анан жаңы адамдар менен таанышсам деле сен дайыма жашоомдо болосуң да. Сени алар менен тааныштырам. Кийин сен да университетке өтөсүң. Жаныма келесиң. Чогуу окуйбуз. Албетте, мен тааныган Сейфи бойдон калсаң. Өжөр эч нерседен баш тартпаган. Бирок байкадыңарбы достор? Тиги Бахадыр дагы эле өч. Эмне иши бар бизде эми? Ооба. Эми качан эмне кылыш керек экен жакшы билет. Досум, ал дагы жашырды, ичинде жашырды. Анан эң Көрүлө. Атасынын баласы да. Ай дос, Дуру жеңе туура айтат. эмне кылабыз эми? Каяка сүф болобуз азыр? Мен бул учурду билем балдар. Бул көз караштар еткинге бурулган үчүн. Колума түштүңөр да, өлө турган десе. Болду. Мен ансыз да бир планым бар. Бирок биринчи үйгө баралы, калганын Кудай билет. Кеттик. Болба. Жүрү эле кеттик. Ананайын Мухиддин. Садаган болоюн Мухиддин. Рыфат, сен не кылып атасың? Алдагы эмне деген сөздөрүң баланын психологиясын бузуп. Мухиддиндер келет жатам. Рифат Мухиддинди. Менимче бул бөбөккө бир ат коюшубуз керек, тармалым. Ай, кайдагы Рыфат, кайдагы Мухитине? Берчи аны мага, бер. Келчү мен бөбөгүм, келчү мен алтыным. Рифат санжаклы үй бүлөсүнөн чыгып атат албетте. Мухиддин болсо менин чоң атамдын аты. Рыфат, кайдагы Мухитине? Жинди болуп калдың окшойт. Неге? Ой, койчу эми андагы. Канча күндөн бери бул бөбөк биздикинде. Дагы эле кызбы же эркекпи билбейсиң. Бул кыз. Эмне? Кызбы? Макул анда Ремзия болсун. Раматылык чоң энемдин аты. Рыфатым, сен ансыз да анда-санда иштеген мээңди мындай нерселер менен чарчатпа. Мен ага дагы заманбап ат табып койдум. Мисалы Эже сыяктуу, Эбру сыяктуу. Ремзия койсок болбойбу? Ай, дагы эле Ремзия деп жатат. Эсти оодарат го бул. Токтой турчу. Таптым. Бадигүл. Мындан кийин кызыбыздын аты Бадигүл. Таптым. Неме? Bir atты издеп жатсаңар айтайын дегем. Пакизе деген атты уксаңыз кулакка угумду. Пакизе. Азыр көрсөтөм мен сага кулакка угумдуулукту. Сен барып кардараларга карабайсың, бар бир сөзгө аралашпай. Бол бар, бол. Ой, Руфат байке. Ремзия болбойбу? Ремзия дагы кулакка угумду. Ремзие. Жок, Ремзие болбойт. Бадигүл. Ой, сон оюн болду, биздин балдар аябай шыктуу экен. Чындап эле. Тиги кылыктарычы, сүлгү кеп жаштарды баштарына кип алышыптыр го. Ай Кудайым ай, өзгөчө болушту. Бирок акыркы уят болгондор болбогондо жакшы болмок, Негизи бул бардык үчүн сабак болду. Эми өзүн турган турпатынан башкача көрсөткөн эмне болорун көрүштү. Ооба. Кечир Метин. Алло? Салам. Жакшы, өзүң кандайсың? Ооба, ал жерди билем. Болушу мүмкүн. Мен сага бир аздан кийин чалайын, Макул. Көрүшкөнчө. Тынччылыкпы, эмне болду? Берк бар го, жанагы ресторанда таанышкан жигит. Эстедим. Бүгүн кечинде бир жерге барышат экен. Жакшы клуб дейт го, чакырып жатат. Баралыбы? Эми эмне дешти билбей калдым. Юксел, мен андай жерлер жактыра бербейм. Өзүм жакшы сезе бербейм. Жок десем уят болобузбу? Жок. Эмнеге болот элек? Анан мен дагы барбайм. Бол. Анда мен оюма жакшыраак бир жер келди. Эми экөөбүз эле боло турган жер. Ал кайсы жер экен? Сосурамай жок, сюрприз. Кеттик. Макул.
Еткин, кыла турган ушул беле? Соң дамдуу тамактар жасап, КамАЗ деп алдайт элек го. Эми алда ушул менен. Алдап көр. Мен күнөөлүүмбү? Эмессиңби? Жок. Эми окшош керек эле. Жанагы таблет компьютерден, интернеттен бардык тамак рецепттерин карагам. Негизи болуш керек болчу. Окшошпой калды. Кылганыңды карачы. Ошончулук аракеттенип кылдык. Анан алар эч нерсе жарабай калды. Эми ушул компьютер жалгыз гана тамак рецептин табууга жарадыбы? Ай, досум, көп кайгырбагыла да. Жок дегенде тамак үчүн. Мен шириндик үчүн айла таптым. Кандай айла таптың? Чын эле таптым. Достор, улуттук түрк шириндиги. Ширин дагы, даамдуу дагы эй. Кудайга тобо. Эмне экен досум? Тезирээк айтчы эми. Мындай достор, эки даана куурулган токоч, аласыңар да ортосуна кыстырып даамдуу таттууну салабыз, аны бекем кысабыз да тамшанып жейбиз. Досум, сен тапкан айлаң ушулбу? Биз болсо сени угуп отурабыз антан бери. Досум, мен жок дегенде айла издеп атам. Айла. Силер болсо бул жерде согуш майданы кылып салдыңар. Болду, айтышканды токтоткула. Мен айттым го туурабы? Мага бергиле дедим. Мына айттым, бирок эң аягында эмне болду? Коңгуроонун үнүн уктуңар. Сейфи менен Айшагүл болсо керек. Мен ачам. Сюрприз кылабыз дедик элек го. Бүт электер келип калышты. Биз келдик. Кош келдиңер. Бул жерде эмне болду? Эмне болгон жок деп сурасаң туура болмок Айшагүл. Мен билбейм, баклажан тамак болсун, бурчак менен күрүч болсун, шпинат менен май токоч болсун. Бирок болбой калды. Достор, мен силерге эмне дейин? Эмне дейин, я? Рыфат, Бадыгүлдүн тамагын жедирбепсиң го? Берчи муну, бер. Жегизген жокмун. Себеби анын аты Бадыгүл эмес, Ремзия. Жок мырза, Бадыгүл. Ремзия. Ремзия деген эмне? Бадыгүл деп. Ремзия. Ат коюп жатасыңарбы? Анда Нил болсун. Нил сонун ат го? Нил болсун. Ат койгонго эмне мынча кызыктыңар? Баатыр жээним, кечирип кой, анын аты Ремзия. Бадыгүл. Ремзия. Эмнени талашып атасыңар? Бөбөк ат коебуз деп талашып жатабыз жизде. Мен Бадыгүл деп жатам, Рыфат мырза тиешеси болбогон Ремзия деп жатат. Юсуф болсо акыркы мүнөттө келип Нил деди. Мына эмне болорун көрөбүз. Силер бөбөк ат коелу деп жатасыңарбы? Биз багып алабызбы? Аябай даамдуу экен. Биз ачка болчубуз. Шефи, сага да бирен жасап берейинби? Шефи. Досум бар, жоголчу. Аны ачкарын жесе болмок беле. Билбегенден кийин сүйлөбөкчү. Токтой тур. Менин оюма бир нерсе келди. Лахмажын алып келдиңер беле? Анан таблеттен айтабыз. Выз алып келип калат. Бул кебетебизге карагылачы. Баклажан тамагы, бурчак менен күрүч. Кандай болуп калдык? Лахмажын сатып алалы эми. Алло. Эми билбейм, мен эми мындай нерсени күткөн эмесмин. Чын айтып атасызбы? Макул анда. Биз 20 мүнөттүн ичинде барып калабыз. Макул, бай-бай. Достор, кана тургула. Бир жакка барабыз. Эмне? Кандайчы каяка? Эми каяка досум? Дуру. Ой, болду, сурай бербегилечи. Болгула дейм. Кеттик, Бол дейм. Каяк керек? Кайда баратабыз, достор? Бер компьютерди. Кайда баратабыз? Кайдан билем каяка баратканыбызды? Мына булар жогот. Жолго бир нерсе жасап берейинби? Эмне болду? Жаккан жокпу? Жок. Эми сюрприз дегениңден мен бир башкача жерде элестетип алдым эле. Бул жаккан жокпу? Жок жаным. Эми мындай
кандай десем таң калтыруучу жер экен. Жакшы, максатыма жетиптирмин. Кара таң калдың сюрприз болду. Ооба, болду. Алыңыздар. Рахмат Наил уста. Аш болсын Метин агай. Рахмат. Жакшы тааныш окшойсуң. Ооба. Мен бул жерди аябай жактырам. Мында көп барактуу менюсу толтура тандоосу жок. Эй, Метин, ансызда жалгыз котлеттен башка кайсы тандоо болушу мүмкүн? Туура ошондой. Бул жерде жегениң да белгилүү, төлөй турган акчаң дагы 10 лирага падышадай той боласың. Бирок Наил уста кафени тапшырып жатыптыр. Буюрса жакшы бирөөнүн колуна түшөттүр. Мейли, муздай электи ал. Зехра эжей. Чоң рахмат, аябай сонун жасаптырсыз. Ооба эжей, балгар калемпери бир тараптан, салат, май токоштор. Кайненебиз бизди жакшы көрөт экен досум. Мен кайнене дегеним аны Түшүндүм, балам. Түшүндүм. Апаке, сизге ишене албай турам. Такыр ишене албай атам. Мынча көп нерсени бат эле кантип жасап жетиштиңиз? Ооба. Мектептен кийин келип жарымын жасадым. Кээ бирин дүкөндөн алдым. Даярдоо, сабак деп жатып булжума аябай чарчадыңар. Сейфинин да абалын билебиз. Силер досуңарды жалгыз таштабаганыңар үчүн, аны колдоп, жөлөк болгонуңар үчүн мен дагы бир нерсе жазайын дедим. Чоң рахмат эже, жакшы ойлоп турсуз. Эч нерсе эмес. Кандайсың? Өзүңдү кандай сезип атасың? Жакшы эже. Бардык нерсе насип экен, ошону түшүндүм. Сынактан өтө албай калдым. Бирок досторумдун, Айшегүлдүн сиздин мени канчалык жакшы көргөнүңөрдү түшүндүм. Мени кантип бартаганыңыздарды көрдүм. Барктуусуң да досум, барктуу болбой коет белең. Бул бала эми, эжей, мен гүл токоч менен фаршталган калемпирди алсам болобу? Жүзүмдүн жалбырагы да болсо болот. Кой. Марио, эмне кылып атасың? Романтикалуу учурду дагы өлтүрдүң, Марио. Азаматсың. Уят эле досум, уят. Токто, тамак келелек. Аш болсын. Рахмат Наил уста, рахмат. Yüksel эмне болду? Бул жерди жактырбадыңбы? Жок. Азыр мында ойлоп атсаң керек. Бул Метин мени бул жерге эмнеге котлетчик алып келди деп. Эмнеге? Ойлошуң мүмкүн. Ачуланбайм. Өзүң билесиң. Бирок муну билишиңди каалайм. Мен чында болгондон башка бирөөдөй көрүнгүм же сени алдагым келбейт. Ох. Айрыкча сен кыйынсынган анан бай чөйрөңө да жат болот. Кымбат ресторандарга да ич барбайм. Айда жылда балким бир жолу. Барсам да зээрип кетем. Сага кымбат көйнөктөрдү ала албайм. Ачык айтайын, алсам дагы 6 айлык кызмат акын төлөп коем. Бул анык. Эми кыскача айтканда, мен жөнөкөй мугалиммен мына. Муну бил. Эми азыр билип ал. Кийин таарынба. Бирок муну билишиңди каалайм. Эгерде мени ушундай кабыл алсаң, тагыраагы мугалим Метинди жакшы көрсөң, мен да сени катуу жакшы көрөм. Болгондо да элестете албай тургандай жакшы көрөм. Ой, Зехра эжей, түш көргөн го бүгүн. Же түш эмес беле? Ооба досум. Достор, бир нерсени ойлоп жатса керек. Же өзүнчө бизге мээримдүү болду го? Сейфи, сен көп жеген жоксуң го? Мунун кебетесин кара. Силер каякта элеңер? 2 сааттан бери күтүп отурам. Эшикте калдым го. Сейфи садаган болой. Таарынып калдым. Телефонду чалбайсың, жооп да бербей атасың. Я, кабатыр болдум. Мына мен келдим. Сейфи. Ой, Сейфи. 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 Эмне болду? Сейфи, өзгө эмес. Сейфи. Сейфи.
бир нерсе деп айтсаң боло. Котлет жактырган жоксуңбу? Жактырбадың макул, ошентип ойлошуң мүмкүн, бирок. ооба угуп атам бирок Болду. Мен сени түшүндүм. Сен чөйрөң башкача, мен чөйрөм башкача, башка чөйрөлөр. ай Метин деги угасыңбы кишини тынбай сүйлөдүң го. Макул. Болду деп жатам. Мен каалаган болгон мени менен барган жер. Метин сүйлөбөй турчу уксаң. Угуп атам. Метин эми сенин жаныңда мындай көчөдө саткан котлет жейбизби же люкс ресторанда болобузбу мен үчүн анын эч кандай айырмасы жок. Мен сен мененмин да. Чындап эле. Албетте чындап. Жанатан бери айтайын деп аракеттенип жаттым эле. Мүмкүнчүлүк бербедиң. Жакшы болбой калды. Ой, кечирип койчу. Чындап өзүмдү кармай албай калдым. Ай. Жакшы элесиңби балам? Өзүңө келдиңби? А? Келди. Өзүнө келди. Охи. Ачкасыңбы балам? Ошон үчүн болдубу? Булар сени ачка калтырып койдубу? Ой, албетте, өзүңдү карабайсың да. Кайдагы тамак апа? Тамак жеп келатабыз ансызда. Кайдагы ачкачылык? Кайдагы тамак? Сейфини колдоо тамагы. Колдо? Кайдагы колдо? Сейфи, жаман бир нерсе болдубу? Жок, неме сынак. Неме, өткөн жумада биздин сынагыбыз болчу Турканжы. Ошондон сейфин маанайы бузулуп калган болчу. Биз анан аны сыйлап коелу дегенбиз. Ооба, ошондой. Сынак толкундосу, кабатыр болуу дегендей. Анан ошолорду жок кылалы деп атып. Мындай сон даамдуу Зехра эженин үйүнөн тамак жеп келдик. Мындай ох сон Тамак жедик. Болду балдар. Калп эле оюңардан чыгарбагыла. Калп айтуунун кереги жок. Кандай калп? Ай, силер мени коркутуп жатасыңар. Апаке. А? Апа, биринчи сынактан өтпөй калдым. Эмне? Кулап калдым. Метин, Угуп атам. аябай сонун кече болду. Чоң рахмат. Сага чоң рахмат. Бейпил түн. Ой, балам, Алдагы кебетиңерди карагылачы. Эшик менен эшик болуп жабышып калдыңар го. Карасаңар. Сүйлөбөй турчу досум, быр деп. Кайсы жерде шыбырашып жатышса, дароо келип жармашып калсыңар да достор. Жок, айтайын деген, эми ушундай ниетиңер болсо, атайын дачы көтөрүп алгыла. Алга атасы жок, жакшы иштейт. досум, болду жаң жапчы эми. Сен айынан эч нерсе болбой жатат. Ушундай болот деп эч качан ойлогон эмес. Кантип эле Охо. чын эле мен барып сүйлөшсөм мүмкүн жакшы болоттур, а, балам. Эмне деп атышты? Эмне дешти? Ой, бир нерсе Сен кечке сүйлөп какшанып отуп көңүлүбүздү бөлүп, угалбай да калдык. Андан кийин эмне дешти дейт. Балам, эмне кылам? Кылам эми. Башыңды ылдый кыл, көлөкөзү көрүнүп калат. Азыр эшик ачылат. Уят болобуз. Башыңды ылдый кылчы. Укпай атам эми. Эмне кыларымды да билбей калдым. Мындай кабарды биринчи эле күнү айтыш керек эле. Болбой калды. Ушуган тип болсун, Сейфи. Айтат элем апаке. Бирок айта албадым. Корктум. Такыр эле тилим бурулбай койду. Атаң аябай ачууланат. Мен мунага кантип айтам, билбейм. Мен да билбейм. Кара уулум. Өтө албадың. Кыла албайсың. Бул кыялдар тим кой. Баары эле университетти бүтүш керек эмес го. Карачы, атаң дагы окуган эмес, бирок аябай жакшы уста болду. Өзүнүн иши бар, сонун иштейт. Мен келерки жыл ошол сынакты кайрадан тапшырып өтөмүн апаке. Макулбу? Дароо ачууланба. Мен жаман нерсе айткан жокмун го. Бирок даярдоо курсу үчүн акча керек. Азыркы убакытта абалыбыз жакшы эмес. 1 жыл текке кетет. Акча дагы. Келерки жыл сөзсүз өтөм апаке. Жок. Сен мектепти бүтүр, орто билим аттестатын ал, кетет. Кийин атаңдын жанын иштеп баштайсың. Акырындап көнүп каласың, балам.
Атаңның жанында баты үйренесің. Эй, Еткин, чыкчы досум, азыр чыдабай калдык. Эй, Еткин! Чыкчы батырап! Биримне чыгам. Экеле суром калды, ошолорду чыгарып анан чыгам. Токтой турчу. Досум бул ичинде суроо чыгарып атабы? Эй, досум, сейфини көрдү да коркуп кетти. Бирок сынак маселеси толкунданып жиберди. Эй, Еткин, бол чык. Азыр чыксынчы, мен аны толкундатам. Балдар, келе жардам берлечи. Бул баланы түшүктөн тургузалы. Жаман болуп түшүктөн турбай калды такыр эле. Досум, бизге бүгүн бул дараткана буйрубайт го. Көрсөтөм сага, Еткин. Мен сага көрсөтөм. КамАЗ. Болчу досум. Кичинекей балага окшоп түшөккө кирип алдың да. Канча сааттан бери турбай атасың, бол эми? Мени тим койгулачы балдар. Мага ушундай эле жакшы. Мектепте мага кантип карашат билем. Баары сынак формасын толтуруп жатканда мен бир четте карап турам. Мага кемсинткен анан шылдыңдаган көздөр менен карашат. Досум, буларды каяктан ойлоп чыгарып атасың, Силер үчүн айтып кой, оңой досум. Бет ачпайсың, Сен агайчы. Язмак. Анан математикадан 0 алдым, достор. Кишинин жүзүнө дагы карай албайм. Барбайм мектепке. Болду эми. Сен барбасаң биз дагы барбайбыз, КамАЗ. Ооба. Сынактарды тапшырбасак да, сен жок барбайбыз биз дагы. Биз жаныңда турганда ким сага бир нерсе айта турган болсо, биз жообун беребиз. Айткандарына жообун да беребиз. Анан мурдунан да тартып коебуз. Беребиз да, Ооба. Сөз бересиңерби? Беребиз. Дагы бир жолу сөз берип. Сөз беребиз. Көрсөтөбүз, Ушундай болсун. Кана кеттик анда. Кеттик. Кечиресиңер балдар. Жок, эй. Токтогула, токто. Жаныр! Досум, бул кылганың уятты. Кезең күтпөйсүңбү? Мен эң акыркы кирем. Эмне? Эң акыркы. Эмне болду? Өзүңө келип калдыңбы кечине? Мен жакшы элемин. Өзүң кандайсың? Эмне болду эле? Эмне кылдың, Еткин? Тармалым, карачы. Рифат атасына күлүп жатат. Атасы дейсиңби? Ай, Рыфат, билбейм эми жездем айткандай эле биз бул бөбөктү багып алсакпы, я? Тармалым, бул кымында элде мен дагы көңүлүм аябай жакты. Апасы табылып бизден талашсачы анан. Минтип алып алганыбыз туура болобу? Полицияга айтышыбыз керек. Алып келдим. Кана берчи. Алыңыз. Айткан температурада жылытып Убайчы, сиз айткандай кылдым. Тамак жетпеген менен кичинекей алтыным. Агай, кайра эшикти жаап кетиптирсиз. Мен эмне кылдым? Агай, тигил үйдүн абалы эмне кандай? Кечинде ваннаны сонун кылып тазалап койгом. Эртең менен кайра кир. Айрыкча белектер менен мени алдап койдуңуз. Агай, болду, жетет. Жакшы калыңыз. Сынактан 0 алдым. Бирок таблеттен куралган жок. Эми ушу менен келерки жылы сынакка даярданганда көп суроо чыгарат. Жинди, жапжак. Азыр бир жабан көрөсүң. Сен кимди урат экенсиң, калпычы чабан. Оп, акырын. Болду, токтоткула. Досторуңардын жетишпей калганына кубанып атасың. Канча жыл айтам. Бул нерседен баш тартпа. Эсиңерди жийип, өзүңөргө ийилгиле. Балдар касылгандан көрө өзүңөрдүн тандооңорду туура жасаганга аракеттенгиле. Сага өзгөчө капа болдум, Сейфи. Мүдүр мырзага уят болдум. Математикадан 0 алганың кандай? Агай, чын айтам, бардык суроолорго жооп бергем. Ишенбесеңиз досторумдан сураңыз. Агай, мен күбөмүн. Сынактан кийин бардык суроолордун жообун айтты.
ким кимге күбө болуп атат. Болду. Агай, кандай болду билбейм. Бирок иретин алмаштырып алдым окшойт. Мейли болду, кийин сүйлөшөбүз. Аябай куттуу болсун мүдүр мырза. Баарыбыз үчүн. Сиздин жардамыңыз менен мектебибиздин компьютер кыла турган бул бөлмөсү билим болду Галип, болду. Көп сүйлөбө. Кут болсун Салих мырза. Компаниябыздын атынан мектебиңизге берилген бул компьютерлер бардык окуучуларга ийгилик алып келсин деп тилейбиз. Сиздерге аябай чоң рахмат. Ооба, мен дагы ошондой элегим. Баарына буйруп насип кылсын, достор. Кана эмесе? Кирип баштадык. Жүр. Абдан жакшы болду. Балдар, бул жакка келгиле. Балдар, акырын, киргиле, акырын. Аркы жагына баргыла. Булардын колундагы нерселер чын эле сонун экен. Балдар туура эле сахнага чыгып тамашалашып атып эле алып койдук го. Ой. Бир да анасы бизде болгондо жаман болбойт эле. Карачы кимдин колунда турганын. Мүдүр мырза. Бул компьютерлердин мектебибизге келгенде себепкер болгон окуучуларыбыздын дагы салымы бар да, туурабы? Аларды дагы куттуктап коюшубуз керек. Бирок Кенан мырза, мен окуучулардын жалгыз гана ушул жаатта эмес, сабактарында да, сынактарында да ийгиликтүү болушун каалайм. Бирок кечеги уккандарымдан кийин көңүлүм аябай эле калып калды. Эми негизи жалгыз гана сабак, анан сынак ийгиликтерине жетишүү канчалык туура болорун билбейм. Бирок бардык жактан өзүн өнүктүргөн, өстүргөн окуучуларыбыз бар болгон үчүн кубанычтамын. Албетте. Ооба, бактылуу боло бериңиз. Бирок тигил сүйүктүү окуучуларыңыздын бирөөсү математикадан 0 алганы сизди баарынан көп таарынса керек деп ойлогом, Кенан мырза. Осман агай, уккандарыма караганда үй издеп жатыпсыз. Ооба, ошондой эже. Метин агай экөөбүздүн жолубуз ажырай турган убакыт келди. Мен дагы өзүмдү азыр күнөөлүү сезип жатам. Тиги мени мурдагы шоордуу күйөм Алпайдын да күнөөсү чоң бул жерде, туурабы? Эже, сиз өзүңүздү күнөөлөбөңүз. Айтмакчы, ошол жиндини да унуткан жокмун. Менин кээ бир жашоо эрежелерим бар эже. Ойлогон тазалык деңгээлине, анан сапаттуу жашоого жетишим керек. Метин агай менен болбой калды. Түшүнүп атам агай. Айтмакчы, жакшы үй таптым. Мектепке аябай жакын. Азыр сабагым жок, үйгө барам. Барып ал үйдү көрүп келем. Эгерде болуп калса эже, эртең менен ал жерден сонун болуп жуунуп, мектепке келип калам. Мен барайын эми. Жакшы барыңыз. Достор, мен силерге айттым эле го. Мени мектепке алып келбегиле деп. Укпаган сөзүм калган жок. Кенан агайда менин айымдан уят болду. Кабатыр болбо, Камаз. Кенан агай сени түшүнөт. Башкалар үчүн болсо аябай сонун сюрприз кылам. Бизге тийишкен кандай экенин көрүшөт. Ооба. Биз кафеде даярданып жатканда биздин кийимдерибизди алып кетип калышып, бизди аялдардын кебетеси боюнча таштап койгонун эсебин алышат. Канга кан, тишке тиш. Ушул жөнүндө айтпай эле койчу. Жүрөгүм айланат, билесиң го? Келатат. Бул даярдангыла. Бул туура маалымат деп атам, достор. Мага дуру айтты. Зехра эже күтүлбөгөн жерден буларды сурайт экен. Эң көп суроолору Туркиядагы жердин түрлөрү. Толкундар жана багыттар, аккан суу жана дарыялардын бириккен жерлерин сурайт. Ушул 3 теманы аябай сурайт экен. Досум, аябай чоң темалар го. Канча нерсени жатташ керек. Кечирип кой, бирок окусаң да бүтпөйт. Башка тема таба албай калганбы? Ошону айтсаң, неме? Кайсы темалар эле? Неме? Туркиядагы жердин түрлөрү, толкундар жана багыттар, аккан суу жана дарыялардын бириккен жерлерин. Ушул үчөөнү сурайт экен аябай. Демек, дарыялардын чогулушу. Жарайсыңар балдар.
Агай, тиги билим берүү министрликтен келген акыркы планга караштуу башкармалык үчүн сизге Бахадырды ойлоп атат окшойсуз. Туурабы агай? Жашыруу үчүн себеп деле калбады окшойт. Ошондой бежи? Баардык нерсе билинип калды ансыз да. Ооба. Ага болгон көз карашыңызды көрдүм. Өтө кыйын агай. Сизди түшүнөм деп айта албайм. Себеби өзүмдү сиздин ордуңузга да кое албай атам. Эжей, Бахадыр өз айланасын ушунчалык бийик дубалдар менен тосуп алыптыр дейсиз. Эми эмне кылсам да жакындашыма такыр уруксат бербей жатат. Өтө оор. Албетте, мен деле түшүнүп турам. Балаң ушунча жакын туруп. Бирок ага жетпей турганда абдан кыйын болсо керек. Сиздики анан калса көп жылдан бери ушундай. Биз Дуру менен кээде урушканыбызда мага таарынганда убакыт өтпөй калат. Андай учурларда Дуру кайра жылмайып калганда гана мен жакшы болуп калам агай. Так ошондой эжей. Так ошондой. Азыр бир жолу болсо дагы Бахадырдын мага чын дилинен жылмайып караганын ушунчалык каалайт элем. Балким ал сизге жылмайыш үчүн бир нерсе жасасаңыз эмне болот? Аябай кыйын эжей. Өтө кыйын. Канча жылдан бери ичиндеги жек көрүүсүн чоңойттум. Көп жылдан бери мени жек көрсүн деп колумдан келгенин кылдым. Менден эч жакшылык көргөн жокко. Азыр анын кылгандары туура. Ал жакындабай жатат. Агай, андан биринчи кадамды күткөндөн көрө сиз бир нерсе кылып көрүңүз. Билбейм эми, сүйлөшкөнгө аракет кылып көрүңүз мисалы. Сүйлөшөлүбү? Көңүлүн алганга аракеттениңиз. Бир белек. Балким ал жактырган нерсени кааласаңыз мен Дурудан сурап көрөм. Бахадырга эмне жакканын билебиз. Билбей калдым эжей. Ойлонуп көрүшүм керек. Белек дедиңизби? Ооба. Бир нерсе оюма келди окшойт, бирок ишке жарайбы билбейм. Агай, эмнеге жарабайт эле? Аракет кылсаңыз эле болот. Ошондойбу? Ооба. Чоң рахмат, Зехра эжей. Мен сабакка барышым керек окшойт. Иш илгери, Зехра эжей. Сизге чоң рахмат. Эч нерсе эмес. Көрүшкөнчө агай. Эй, Мако, чын эле ушулар сурайт деп атасыңбы? Досум, бизди жөн эле акыркы мүнөттө сабак окуп жаткан жоксуң? Бул туура достор. Дурудан угушуптур. Ал апасы жазып жатканда көрүп калыптыр. Бул туура маалымат. Жакшы кана эмесе. Муну да жаттап алалыбы? Даярданып сонун баалабыз, балдар. Класстан өлө алган балага дагы таблет, компьютер, белек беришиптир. Укмуш. Бардык нерсе тааныш билиш менен болбойт, Ханзада. Чын, биз буларды бешене терүүз менен алдык. Балдар, дароо азырып кетпегиле. Биз планыбызды аткаралы, калганы оңой. Ооба. Отургула балдар. Китебиңерди алгыла, суроо сурайм. Силерге айткам достор, менден качпайт.
Ömür uzun bolsun. Аты ким? Ремзия. Жоқ, Бадыгүл. Нил. Тармалым. Баты жерini тарынтып коебуз бия. Юсуф каалагандай болсун. Өзүнө окшоп аты да сонун экен, келечеги да кең болсун. Чынында сиздер сыяктуу мейиримдүү ата энеси болгон үчүн ансыз да бактылуу. Кудайым өмүрлөрүңүздү узун кылсын. Ооба, бирок биз али неме? Сөзүмдү укпай эле кетип калдык го. Буга эмне болду я? Түртсөң ыйлап жибере тургандай. Бир кызыктай көрүндү го? Ооба, кызыктай экен. Эже, бир нерсе айтайынбы? Бул аял келип, бул жерде 1 сааттан бери отурат. Бир эле чай ичти. Бир нерсе болсо керек. Кайсы столдо? Тигил столдо. Эмне ичти? Чай. Канча акча берди? 2,5 лира. 2,5 Hı? Бул да жок. Анда. Жерди иштетүү ыкмалары жөнүндө айтып берчи, Пойраз. Эжей неме, мен темаларды көп карай албадым. Башка жерден сурап көрүңүзчү. Акырын. Балам, сен бул жерди жарыш программасы деп элестетип атасың бия. Кайсы суроону сурай турганымды мен сенден сурайынбы? Макул. Эл жана жайгашууга таасир берген факторлорду бири-бирден айтып берчи. Буга да жооп жок. Пойраз, балам, сен сабакты такыр окуган жоксуңбу? Ия, бул жума сынагыңар болот. Суроо суралат. Ошондо эмне болот? Эжей, неме мен окудум бирок. Эжей, Түркиядагы жердин түрлөрү жөнүндө сурасаңыз, эми кичине. Же толкундардын топтолушу, анан багыттары. Эми биз топтолдук, бирок өзүңөр аралаштыңар. Болду. Токтоткула, жетишет. Суроо сурап атам, суроо бердим. Жетишет, отур ордуңа, Пойраз. Азаматсың. Азаматсың, нөлгө нөл. Натыйжада нөл болдуң. Азаматсың. Сен бул сабакты ушинтип бүтүрөсүңбү, Пойраз? Ия, балам. Азаматсың. Хакан, доскага чык. Балам, чакыруу күтүп атасыңбы? Доскага чык. Чыктым, эжей. Атаң менен сүйлөштүм. Сейфи, жина аябай келди. Үйдө кал деп араң көндүрдүм. Сени мектептен кийин эч нерсе кыла албайт дейт. Батыраак жаныма келсин деди. Мени менен уста болуп иштеп баштасын деди. Апа Суранам, мен чечим кабыл алдым. Уста болуп иштебейм. Сиздерден акча да албайм. Жумуш таап, акчаны да өзүм табам. Сен эмне иштейсиңби? Эмне болот эле, апа? Эмнеге иштебейт элем? Пирожки сатам, чай ташыйм. Бирок мен окугум келип жатат, апа. Эмне үчүн мага ишенбей жатасыз? Hoş gelipsin. Түн ортосуна чакырып, эмне зарылыш бар эле?
маанилүү. Эми сабактарыңды окуп, дагы да ийгиликтүү болушуң үчүн жардамы тийеби деп ойладым. Анан досторуңдан да артта калбаган. Бакадыр, суранам. Суранам муну менден атаңдан кичинекей белек катары алып кой. Сиз азыр өзүңүздүн акчаңызга мага белек алдыңызбы? Балким биринчиси, бирок акыркы жол эмес. Албетте белекти алсаң, Бакадыр, эгерде муну кабыл алсаң, мени аябай кубандат элем. Рахмат. Ооба. Муну да кабыл алсак. Бул иш бүтөт. Менин батырым десе. Азаматсың эй. Досум. Чын айтам, жаман кыйналып кеттим. Ооба досум. Эми көргүлүктүү көрүшсүн. Эмне болду? Апаң не деди? КамАЗ маанайың такыр эле жокку сенин? Ошондой болот да, досум. Эй, балдар. Мен эртеңден калбай иш табышым керек. Болбосо атам жумушунда кучагын жайып, мени күтүп жатат. Кутмантаңыз менен Зехрежей. Кутмантаң агай. Агай маанайыңыз аябай жакшы го. Ооба. Сиздин жардамыңыз менен. Жардамым менен? Менин жардамымбы? Эжей, тиги Бакадыр жөнүндө бир кеңеш бердиңиз эле го. Анан? Мен болсо сөзүңүздү угуп, анан ага бир белек алдым. Анан? Эжей, белекти алды. Агай, сиз үчүн аябай кубандым. Демек, силерге экөөңүздөргө тең кичине убакыт керек. Иншалла, бардык нерсе аябай жакшы болот. Кутмантаң мүдүр мырза, кутмантаң эжей. Кутмантаң эжей. Кутмантаңар менен. Иш илгери. Иш илгери агай. Иш илгери агай. Эжей, тиги окуучулардын тарбия комитетинин документтери бул жерде беле? Алар ал жерде эмес, эжей. Тиги жакта текченин ичинде. Мен азыр сизге жардам берип коем. Досум, компьютериң укмуш го я? Бул жан-жандардыкындай го. Муну сатып алдың, Бакадыр. Белек. Белек дейсиңби? Мүдүр мырза мага алыптыр. Ой, атаң белек кыл дейсиңби? Сүйлөбөчей. Бул келесолор муну угуп калышта бар го, атың ооздарынан түшпөй калат. Ансыз да мүдүр мырза жардам берет дешти. Эми сага асыл башташат. Андай эмес, өзүнүн акчасын алыптыр. Мен да атанын акчасын короткон кандай экенин билдим. Эми жагымдуу эле нерсе экен. Ансыз да бүгүнкү күнгө чейин атам болгон жок. Эми мындан кийин акчалуу атам болсун. Салих мырза. Ах белгине же, канча күндөн бери үй карап жүрөм. Бул кыймылсыз мүлк дегенин жаман экен да. Агай, дагы эле табылган жоксуз. Аяктан эже, шаардын борборунда болгон үйлөрдүн алдынан машина өтпөйт экен. Кечирип коюңуз, бойдокторго берилген үйдө айбанды да байлап койсо турбайт. Жалгыздык канчалык кыйын болгонун билбейт дейсизби агай? Үйдү да таба албай жатасызбы? Ах эже, Метин агай мени тарынпаганда мен бул абалда болбойт болчумун, бирок. Агай,
Анда биз мындай нерсе кылалы. Сиздин боюңузга, салмагыңызга жарашкан бир үй анан дос тапсакчы. Ой, жей, туура айтып жатасыз. Бирок каяктан? Эмне мынча күлкүлүү нерсе көрдүңөр? Эмне мынчалык күлүп атасыңар? Чын, мен да кызыгып калдым. Жүр көрөлүчү. Жүрүч. Тур. Жерде иштетүү ыкмалары жөнүндө айтып бер, Пойраз. Эжей неме, мен ал жөнүндө окуган жокмун. Жетет. Пойраз. Мунусу чектен ашып кетти. Пойраз, бул жерде жарыш программасы деп элестетип Мен атасыз. муну ким кылган билем. Кайсы суроону сурай турганымды сенден сурамак белем. Мени кечириңиздер, өкүнүчтөмүн. Бисмиллахиррахманиррахим. Эже, сиз эмне деп жатасыз? Мен сизди тааныйм, өткөндө да бул жерге келгенсиз. Сенден садага болоюн, сени таштай албайм. Тартыңыз колуңузду. Эмне кылып жатасыз? Полиция чакырам азыр. Бул жерден тез кетиңиз. Жолунан адашкандар ушинтип эле бизге келе береби, Тармалым. Колуңузда кучактап турган бөбөктүн апасы менмин, өз апасы. Койчу, өз энеси болгонуңузду кайдан билем? Коюңузчу, өз энеси болгонуңузду биз каяктан билебиз? Мына, буларды карагыла. Кааласаңыздар милиция чакыргыла. Бул болсо төрөлгөн жөндөгү бөлүк. Полицияны чакырабыз. Бирок анда баары мындан да жаман болот. Кызымды алып алганыңар үчүн силерди да суракка алышат. Рыфат, да бизди коркутуп жатат. Чын айтып жатам, жыгылган турам азыр. Эже, сиз бизди коркутуп жатасызбы эмне? Компьютерде коопсуздук камеранын жазуулары бар. Кааласаңыз көрсөтөйүн. Мен да ошону айтайын дегем. Көрөлү болуңуз. Бул жерде көрүнгөн эле жерде. Карасаңыз. Мына. Мына. Азыркы кийимиңиз. Достор, азыртадан баскандардын саны 100дөн көп болду. Пойрас менен досторунун сурактагы азаптуу түнү бүт мектепке жайыл десек болот. Жайылсын, сонун болду. Достор, муну кылгандан кичине уялбайсыңарбы? Жаш баладай болбойбу. Эмне үчүн? Мен мурун билгенимде, Жанер. Менин атымды колдонуп балдарды алдап коюпсуңар. Силерде уят деген нерсе жокпу, Эми болсо көрсөтүүнү баштадыңарбы? Жашноо видеого тартып алыптырсыңар го? Сен кылгандарың жанында бул эч нерсе эмес. Эмне болду? Бизди театр кийими менен эшикте калтырып койгондо жыргадың эле го. Азыр эмне болду? Ошоду. Намысыма шек келди деп жинин келип атабы, орус бала? Бул кылганыңарды эшек тамашасы десе болот. Тынччылык бакамас, башында эле сүйлөп баштайт элең. Эмне болду? Нөл алып майың төгөнүп калдыбы? Мен ук жинди. Сизде азыр жиним башымда. Бир урсам өлүп каласың. Эй! Эмне болуп атасың? Озгула, сулур. Токтогула эмне, дагы урушасыңарбы? Туру, сага да ишене албай турам. Буларга курал болупсуң. Эмне болуп жатат, достор? Дагы кандай маселе пайда болду? Эчтек болгон жок, эже. Өзүбүзчө эле. Жакшы, анда сабакты баштасак болот. Өткөндө дагы кафеге келген элем. Балалуу болууну талашып жатканыңарды угуп калдым. Анан босоого таштап качып кеттим. Бул эженин кулактары жакшы укпайт окшойт, Тармалым. Мен Нилди тааны электе балалуу болууну каалаганым эсимде жок. Рыфат сүйлөбөй турчу, айтып берсин. Атасы бизди таштап кеткен. Менин дагы ага карай турган алым жок. Силердин абалыңар жакшы. Мен ошон үчүн кафенин эшигинде таштап кеттим. Бирок кийин туура эмес кылганымды түшүндүм. Эми болсо кайра алып кеткенин келдиңиз, ошондойбу? Сиз деле биз алдайдын апасын издеп жаттык эле го. Мына таптык болду. Пакизе, бар, көзүмө көрүнбөй кет азыр. Бардык жинимди сенден чыгарып алам, жогол. Тармалым, болду, ачууланба, жиниңди карма. Мен дагы бөбөккө көнүп алдым эле. Бирок бөбөктү апасынан ала албайбыз.
Бирок мен муну аябай жакшы көрүп калдым, Рыфат. Келчи. Мени угуңуз, эгерде ал дейди дагы бир жолу таштайм десеңиз, тиги дүйнөдөгү суракта 20 тырмаа менен жабышып алам, билип коюңуз. Муну дагы эч качан таштай албайм. Токтой турсаңыз токтоңуз. Бул бөбөктүн аты ким? Мен кызымды Селма деп эркелетет элем. Бирок мындан кийин аты Нил болот. Макул. Жакшы бар, Нил. Жанер, акыркы кылганыңар жакшы эмес. Көңүл ачкан тамаша болду Туру. Порас буга чындап эле татыктуу болчу. Макул дечи. Бирок бул качанга чейин уланатын? Ушинтип эле талашып, өч алышып жүрө бересиңерби? Аны билбейм, Порастан сурайсың эми. Анын кылгандары жетпейби? А? Анын үстүнө Порастын кылгандары тамаша эмес болчу. Мисалы өртөгөнү. Өртөгөнү? Ооба. Койчу Жанер, качан ошондой болду эле? Сен албетте билбейсиң да. Бул бала биздин чатырыбызды өртөп салган. Кетишет. Унутуп калдыңбы? Сен мурда Пойразды тыңчы, ушакчы деп күнөөлөгөнсүң. Күнөөлөп атып, өзүң күнөөлүү болуп калгансың. Туру, сен эмне эле мынча бул нерсеге сарсанып атасың, а? Порас дагы ачууланган үчүнбү? Мен түшүнбөй атам. Сен ага эмне үчүн мындай мамиле кыласың? Жанер. Эмне? Акырын болчу. Мен эч кандай мамиле кылган жокмун. Бирок иштин негизи мындай. Тиги өрт окуясы жөнүндө сен апыртып аткан жоксуңбу? Аша чаап кеттиң, Жанер. Осман агай, карасаңыз, келиңиз. Бул сүрөттү карасаңыз, жактырар экенсиз. Эжей, мага сиз үй издешип жатасызбы? Эже, аябай сонун экен. Бул каерде? Мектепке жакын экен агай. Бир транспорт менен келсе болот. Чын кыймылсыз мүлк агентинен да кыйын экенсиз. Үй аябай сонун экен. Таап-таза карасаңыз. Ооба, күн сайын тазалап турушат экен агай. Ай, сонун экен. Эмелеги бар экен. Бул үйдүн шарттары кандай экен? Үйлөнүү. Үйлөнүү? Бойдок үй жокпу же? Бул кандай азап? Жашо, үйлөнгөндөргө жыргал. Осман агай. Бул үй меники. Анан шарттарды мен коем. Бул үй сиздикиби? Бирок үйлөнүү деп айттыңыз го? Түшүндүм. Бирок туура түшүнүп жатамбы? Сиз мага үйлөнүүнү сунуш кылып жатасызбы? Ооба, сунуштап атам. Карасам, сиз эч кыймылдабайсыз. Аны өзүм сунуш кылдым. Осман агай, мага үйлөнөсүзбү? Алла, Кудай! О, Кудай! Ура! Алла! Ура! Кубанып жатат. Ай, токтоңуз. Деңиз орундай. Ишене албай турам. Кара, бул жер. Ай, кубандым. Кел, отур. Кел, кара. Ичине да кара. Достор, 19-майда жаштар жана спорт майрамы үчүн кичине турнир өткөрүлөт. Биз команда болуп турнирге катышабыз. Аябай жакшы болот, эжей. 4 командалык финал болот. Турнирге катышкан башка мектептер жөнүндө кичине билем. Бирок силер ойлогонуңардай оңой турнир болбойт. Анын үстүнө командабыз толук эмес. Толук эмес дейсизби? Эми жан элдерди айтып жатсаңыз, биз алар болбосо деле кыйын ойнойбуз, эжей. Команданын мүчөлөрү жок болсо эми Биз өзүбүзгө ишенебиз, эжей. Эми баарыбыз эпчилбиз. Анан турнирде биз жеңебиз. Достор, баарыңардын аябай таланттуу оюнчу экениңерди билем. Бирок команда болуу бул башка нерсе. Эми бирөөңөрдүн кемчилигиңерди башкасы жаап коет. Ар дайым күч бирдикте болот. Ай, акыркы оюндагы жеңишти унутуп калдыңарбы?
Команданын рухун бузган биз эмес, алар болчу эже. Болду, мейли эми болду. Ушунча сөз сүйлөгөнгөр да жетет. Эми чуркап баштайлы. Ылдамдык менен 30 жолу айланасыңар, түшүнүктүүбү? 30 жолу? 30 жолу дейсизби? Болгула, бол. Бутуңар кичине шилтенсин, болгула. Кудай атова. Балдар, мен бул иштердин бирөөсүнө сөзсүз киришим керек экен. КамАЗ, дагы бир жолу ойлон. Досум, сен азыр окуучусуң. Анан иштөө сен үчүн кыйын болбойбу? Ошо да досум. Каяктан ойлоп чыгардың? Керек болсо үйлөң менен сүйлөшүп көндүрөбүз. Марио көп сүйлөп оозуң жапчы. Досум, мектептин бүтүшүнө аз эле калды го. Бир иш таап иштешим керек. Болгону ушул. Кана мага ийгилик каалагыла. Бар. Мен түшүнбөй жатам, достор. Баары тажрыйбалуу жумушчу алабыз дейт. Тажрыйбалуу сатуучу, тажрыйбалуу пицца ташыгыч. Иштебесем анан каякта тажрыйбаны алат элем мен. Пирсеби бар КамАЗ. Кичине маңдайыңды көтөрчү. Ой, анысы да көп убакыт бар. Сөзсүз бир айласын табабыз. Мен да түшүнгөн жокмун. Пицца ташыш үчүн кандай тажрыйба керек экен? Чындап эле досум. Андай болсо жакшы да, Марио. Тиги киши көздөрүмдү кечке карап туруп, сен пиццаны алып баратып жеп коесуң деди. Досум, дүкөндөрдү талкап таштайлыбы, а? Бардык пиццалар жеп салып, чучуктарды жок кылалы. Жинди акырын болчу. Ушул кичинекей нерседен сөзсүз чоңот чыгарышың керекпи? Досум, менимче, мындан кийин ал жерден пицца жемей жок. Бүттү. Коркок Мариодон укмуш сунуш. Ой, болду эми токтоткулачы. Баланын маанайы жок. Мындай сунуш бар. Бүгүн сырттан тамактанабы? Жок, досум. Силер жей бергиле. Мен табитим да жоголду. Маанайым да. Мен кичине сейилдеп келем. Мейли, көрүшкөнчө. Сейилдейин дейби? Досум, тамак турганда КамАЗ сейилдөөнү тандап атса, бул бала чындап эле жакшы эмес.
Сейфин манай жок болсо биздин да манай жок болот экен. Буга бир айла табыш керек. Достор, ишенгиле. Ачык болгондо менин да башым иштебей калат. Азыр эч нерсени ойлой албай жатам. Абалым ушунчалык оор. Ата, ойнойсузбу? Макул, токтой тур. Ата, Эльфеже качан келет? Сен Эльфижеңди сагындыңбы? Бүгүн жолго чыгыш керек эле, бирок көрөбүзгө кабар берет. Жезе, Юсуфту билбейм, бирок сиз чын эле сагыныпсыз. Карасаңыз, атын укканда көзлөрүңүз жалындап кетти. Ой Айнур, бир күнү Юсуф, бир күнү сен экөөңөр кезектешип мени уялта бересиңерби? Ей, тармалым, биз экөөбүз жана эмнени сүйлөштүк эле? Эмне деп айттың жаным, Кудай айтты. Азыр айтайын, кандай дейсиң? Билбейм, эми анда. Эмне болуп атат? Силер бир нерсе айтасыңарбы? Жезе, биз бир чечим кабыл алдык. Анан угуп атабыз. Жездери фата көз балалуу бололу деп чечтик. Аха, жакшы. Бул оюңар абдан жакшы экен. Чын жүрөктөн кубандым. Min. Ей, тармалым, сен да ушундай сөздөрдү айта бересиң да, 9 ай баланы кантип көтөрөсүң? Мен көтөрөм, кабатыр болбо. Чоң рахмат байке. Чоң рахмат. Аш болсун. Марио, КамАЗ болбосо тамагымдан өтпөйт деп атпадың беле? Канчанчысын жеп атасың? Бир заматта баарын унутуп койдуң го? Дароо. Бардык нерсени. Унутуп койдуң. Мен уксаң? Бирок котлет укмуш экен, мага аябай жакты. Анан кафеде сонун экен. Котлет менен нанды 5 лирадан сатса, күнүнө 200 лирадан сатат. Кечинде 1000 лира чөнтөктө жакшы экен. Кайсерлик болгонуңду эстеттиң. Досум, ушул эсептерди математикадан колдосоң, сынакта биринчилерден болот элең. Бирок жакшы акча табып атып атасың? Ооба досум. Ооба. Кара. Сатылып атыптыр. Сатылат дейт. Сатылат экен. Ооба. Ансыз да байке болуунун убагы келди. Муну кара, байке болуунун убактысы келип калыптыр. Бизге да насип болсун. Насип болсун. Min. Мен дагы сенден кабар күтүп аткам. Кандайсың? Элиф. Токтой турчу, токто. Кичине тыштачы, суранчы. Акырын түшүндүрүп берчи. Жезде жаман бир нерсе болуп турбу? Жезе эмне болду? Эмне болуп кетти? Эмне болду? Элиф.